Assalamu alaikum, Kırgız elim. Урматтуу президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Şu биздин сиздерге кайрыла турган оор маселебиз бар эле, ошол боюнча суранычтарыбыз бар. Биздин маселе ушул турак жайлар боюнча болуп атат. 2005-жылы биз Азим Божиев аттуу жарандан биз жер сатып алганбыз. Ал убагында ошол колхоздун раиси болуп иштеп жүрдү, өкмөттөрдө иштеп келген ушул күнгүлөргө чейин. Албаданан арадан ушу 19 жыл өткөндөн кийин баласы Божиев Мунарбек ушу Нокен районунун ички иштер кызматкеринде милиция болуп иштейт. Ошол укугунан пайдаланып, арадан ушу 19 жыл өткөндөн келип туруп бизди кысып алып, турак жайларыңарды бузасыңар деп бизди кысып алып келет. Жүрсөңүз мында бир көрсөтсөк. 2000 салган сурекабыз 2005-жылы салганбыз. Өзү эле айтып турат. Мына эскилиги жеткен. Ушулайдан мээнет кылып салганбыз. Анан кийин мына бул салынган РМК деп. Мен ошол убакта 10 сотик деп жер булардан атасынан немесинен убадасы менен келип берип отурган. Мына ушул турак жайлар, мында президент Ташиев ушу президентке мен ушу кайрылып ачыгын чагылдырып берүү үчүн эме болуп атам. Мынакей дагы могул ошол 2005-жылы салынган, өзүм жашап жүргөн ошол малдагы үйлөрүм. Үйүм мына эскилиги жеткен. Ылайдан салынган. Анан эми ушул турак жайларды бузуп аласыңар, бузасыңар, буягы меники деп бизди ушу талап алып туруп, биз ушунча жылдан бери биз канча нерселерди кылып өкмөткө пайда келтирип турганбыз. Налог, салог, тамарка деп төлөп турганбыз. Ошо мына ушу жашаган үйлөрүм эскилиги жеткен. Карапайым адам бул. Мына келип көрсөңөр болот. Бизди ушундай бир өзүнүн укугунан пайдаланып ушу кысымга алып келип атат. Ушунга чейин бир тараптуу гана чечилип турат биздин маселе. Биздин кайрылбаган жерибиз калбады. Областка, районго, айыл өкмөттүн башчысы ошо Майрам Алкадыровго чейин биз кайрылганбыз. Президент, урматтуу президент, сизге чейин кайрылуулар болгон кат түрүндө. Бирок ошол ушул малга чейин чечилбей келди. Анан дагы экинчи биздин ушу жагдай. Мына историкалар дагы азыр мына экинчи жерде ушундай бузасыңар, аласыңар деп бизге ушундай талап коюп келип атышат. Мына бул экинчи жерибиз, мына ошо. Буну дагы ушинтип бузганга чейин барып атат. Өзү билендик менен жол чыгарган бул жерде, мен жол чыгаргам. Буларды бузасыңар, аласыңар деп бизди ушундай кысым алып келип атат. Биз ошо тиешелүү жерлерге дагы кайрылдык, президентке дагы, Ташиевке дагы биз кат түрүндө арыз жазганбыз. Бирок ушул маселелер чечилбей келет ушул күнгө чейин. Мына эскилиги жеткен. Мына булар деле ошол убактарда салынган. Мына өзүңүздөр 2005-жылы салынган. Мына эскилиги жеткен, өзү эле билип турат, айтып турат мына. Бу жерден дагы ошо 20 сотик жер. Бизди ушундай кысууга алып, укугубузду тепселеп ушул кыйнап келди. Эми биздин суранычыбыз, биз бул акыбалга келиштиктин себеби аргасыз болдук. Ошо эме аркылуу кайрылып, ошо президентке, Ташиевке жогору жактагылар үнүбүз жетсе экен, ошондой оор акыбалда турган үчүн ушинтип кайрылып калабыз. Жардам күтөбүз ошо президент, урматтуу президенттен, Ташиевтен. Биздин бир үмүтүбүз ушу мына өзү үйлөрүбүз өзү айтып турат, эскилиги жеткен баары. Анан бизде эми ошол убагында берде ошол Божиев Азим раис болуп турганда ушул жерди алган. Алып, анан кийин ошо арадан 19 жыл өткөндөн биз ушундай кысууга алып келип атат. Бизди бул жерден эч ким карабады, эч ким укпады. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Камчыбек Ташиев, силерден бир өтө суранып кетебиз. Ушундай ушу жагдайларга жардам берсеңиздер. Силерден бирден-бир. Эми биздин ушу убагында мен базарда арба сүдүрөп, өз мээнети менен ушу жерге үйлөрдү курганбыз. Эми ушу 19 жылдан бери
тынч жашап келаткан жерден эми 2 жылдан бeri Божи Мунарбек баласы келип милиция болуп кызматынан пайдаланып ушу жашап аткан жерибизди бузасын деп бизди коркутуп үркүтүүлөрү менен бизди кыйнап өзү оорукчан болуп калдым ушу күнгө 4 жылдан бeri 2020 бeri ооруйм. Ушу күнгө чейин мына оорума оору кошуп булар силер ким элеңер деп бизди адам ордунда көрбөй укугубузду тебелеп бузасыңар деп кааласам силерди чыгарып берем берден каалаганым сатам жер меники деп үстүнөн биздин үстүбүздөн документ кылып алып ушу күндө кыйнап атат. Эми ушуну бизге чара көрүп өзүңөр ушуну чечип берсеңер эми силерде ушу силерден калды урматтуу президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, силерден калды үмүтүбүз только башка кайрылбаган жерибиз кабалды область, Базаркоон, прокуратура, комиссия бул биздин кеңеш айыл өкмөтү Акадыров, Майрамек деле чечкен эмеси жок. Менчик мен билбейм, аралашпайм деп. Шу эмеге апарып атат да бизди. Оор акыбалга ушу келип калдык. Ушу күнгө чейин бизди барбаган эшигибиз кабады. Эми аяка бияка чуркаганга эми менин Жалал Абад областынын Базаркоон районунун кеңеш айылынын тургуну болом. Биздин азыр турган жерибиз Кеңо айылы. Ушу Кеңо айылында биз келген жылдары берде агам экөөбүздөн башка үйлөр жок болгон. Бул бизге биринчи саткан. Ошо маалда бизди алдап, мына ушу күнгө чейин кыйнап келгенде мындайча айтканда. Анан ошо биздики чечилбей көмүскөдө калып атат да. Мындайча айтканда булар кызматынан пайдаланып ата бала булардын колунда жок. Мени кеселмем, колунан эч нерсе келбейт, бара турган жери жок деп бизди маселебизди коркпостон ушуларды бузасын деп атат да мындайча айтканда. Низам берде иштебей атат. Низам жок берде. Низам качан иштейт? Билбейм мен аны. Биздин өтүнүчүбүз ошо урматтуу Садыр Нуркожоев, Камчыбек Кыдыршаевичтен өтүнүчтөрүбүз бар. Эми азыркы айтылып кеткен жагдайларда кичине толуктап коеюн. Эми була ушундай адамдар каалагандай эле келип туруп, мына үйүңдү буз, мына жер меники, мына курулуштарың буз деп ошондордун гана күнү болуп калыптыр да. Каалагандай кылып, адам ушундай карапайымдардын үстүнөн басмырлап, каалагандай документтерди кылышып, акыры келип турган анан бизди ушундай талаа коюп койгон өтө өкүнүчтүү болуп атат. Менин ошол суранычым ушул. Президентке дагы биз Кыдыршаевичке да 2-3 жолдон кат жолдогонбуз ушул тууралуу, маселе тууралуу. Бирок эми бияка келгенден кийин бу жерден кандайдыр бир урмалуулар болуп калды окшойт. Бир тараптуу гана чечилип калып атат. Ошону эми мындай бир калыстык жол менен ошо президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтерден ушу суранып кетем. Бул маселени карап беришсе, оң жагына чечип беришсе. Чечип берсеңиздер. Силерден сураныч ушул. Монтен акыбал зор. Адамдардын ушинтип укугу тепселенип келип атат ушу күнгө чейин. Мен болгон жагдайды ушу айтып, мен ошо кайрылып атам. Суранычыбыз ушу маселе ушуну бир жагына чечип берсеңиздер. Турмушубуз ham оор биздин азыр ушу күндө. Колубузда жок. Карапайым адамбыз. Биздин укугубузду тебелеп атат да мындайча айтканда эч туура эмес иштерди кылып атат да бул адамдар. Ушу күнгө чейин бизди тебелеп келип атат да мындайча айтканда бизди өзгө адам ордунда көрбөй атат да булар. Биз ошого өкүнөбүз да. Ушунча Кыргызстанда жашап туруп биз ушундай кууntукка эле алынып калдык да, кууntукта эле алынып калдык да мындайча айтканда. Алыбыз жетпеди да буларга. Алыбыз жетпеди. Биздин уйкубузду ham кесел болуш, оорукчан кылды, таза адамды ham кесел кылып кеткен мындай иштер жаман экен. Каяка барсаң эле үнүбүздү укпаса, ушулардын эмесине карап эле бүтүрүп койсо, өзү берде келип эме кылса, ачык эле булардын документи фальшивый эле чыгат да. Бул низамсыз жер убагында саткан үчүн жоопко тартылыш керек эле өзү булар. Низам боюнча. Берде низам туура иштебей атат да. Ошо бизди өкүндүрөт. Өкүндүрүп келип атат ушу күнгө чейин. 2 жылдан бери өкүндүрүп келип атат. Мен мына ооруймун, кээде пул таппай каламын. Булар колунда жок. Эч жака кайра албайт деп бизде пул бар дегенде кылып атат да булар. Биз каерде болсо басабыз деп басып коюп атат бала ачык эле. Бетибизге айтты. Барган жериңе бар деди.
керек болсо Жапаровка да барып Президент- кайрылгыла. президентке чейин баралы. Мен базар менен иш бүтүрө албайсыңар. Кайрылбаган жериңер, кайрылган өөрдө калаган жериңер деп коркпой сүйлөп атат да кызматынан байлап. Мындайча айтканда бул Кыргызстанды башкарганга чейин барып атат да ата бала. Мен акыйкатты айтып атам да, бу жерде чынчыл эле сөздөрүмдү айтып атам. Мен жалган сүйлөсөм Кудай бар барыбызда. Бара турган жерибиз 2 метр жер. Түшүнбөй атат. Мен айтып келип атам. Божиев Кунарбек бала аттуу ушу милиция болуп иштеген балага. Ушу айтсак, ок. Түшүнгөдөй эмес эч нерсеге. Тök ошол жерде алып сатсам, калаган кылсам, буларды көчөгө чыгарып койсам деп атат да. Биз ошого урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, силерге сураныш ушу оор маселебизди бизди көмүскөгө калтырбай, силерден үмүтүбүз. Силер гана чечип берсеңер, биз эч үмүтүбүз кабады эч жерден. Аргабыз кетти биздин. Азыр мен доктурга жатат турам болуп атам, мына Базарогон доктуру жат деп атат, мен ушу жерин чечип алайын деп мен жатканга ушу оорусаңам эме болуп атам да, мен кой ушу жеримди чечип алайын деп ой менен гана жүрөм да. Оорумам жакшы болуп кетип атат, ойлонуп жүрүп билбейм. Бирок оорум эскирип атат. Меники группаган чыга албайтам да, жоктум, азыр иштебейм 4 жылдан бери. Үйүмдө кээде окатам таппай калган күндөрүм болот, 1 сом пул таппай калган күндөрүм болот. Ошону билип туруп булар тийишип атат да бизге. Келген комиссиялар деле Басып коюп атат. Басып коюп атат. Ушуну деп. Якында басып берип, калыстык жол менен деле ошо өкмөттүн жергиликтүү бийликтин адамдары чечип берсе болот болчу. Берди эске алып ошол караштырып, анан кийин териштирип туруп ушундай эмеге барса болот болчу. Бирок тилекке каршы бир адамга чечилип калганы бизге өкүнүчтүү болуп турат. ошо берде жаш юрукча болгон. Мындайча айтайын, мен жаш юрукча келип берлерди тартып, өз билендик менен бул өкмөттөн келген эмес. Архитектурадан ham өзүнүн туугандары келген да, мына катастрдан ham өзүнүн туугандары келип эле, өз билендик менен саат 7ден кийин келип, ишинен чыгып, Иштен кийинки штатный келип туруп берди алиги өз билендик менен. Бизге ham алдап, бизди алдап жолу менен силерге документ кылып берем деп берди. Алдоо жолу менен өзүнүн кызыкчылыгына өткөзүп алган да бул жерлерди. Бизге ошол жерде гана күйгүзүп атат да. Бул мамлекеттин жери болгондо 100 сопус болгондо ham өздөрү мыйзам түрүндө өкмөттөн, архитектурадан, кадастрдан алып келиш керек эле. Бул баласы кызматынан пайдаланып, мисалыгынан пайдаланып, өзүнүн агасын алып келип, ошо кызыл китеп кылган жерде ушулар иштейт. Ошолар менен эле келип, тихий эле келип, бизге ham алдап силерге өткөзүп беребиз деп алдоо жолу менен берип бүтүрүп алган да. Мындай туура түшүндүрсөм, ушагында биз өкүнөбүз да. Бизге үйлөрдү чыгарып койбостон бул кошуп туруп сыздырып иштеген берди. Кызыл китеп кылып алган да. Биз ошон үчүн туруп азыр алдырып коебузбу деген ой менен жүрөбүз берди үйлөрдү. Ушу үйүбүздү колубуз менен кылып алып, мына каякта калабыз, талаада калабызбы деп атабыз да. Мээнетибиз талаада калабы деп. Ушуну өкүнүп атабыз да. Эми силерден сураныч ушу. Ушуну президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев силерден гана үмүтүбүз ушу. Ушу маселебизди карап, ушул жерде область Базарогонго биз ичибиз чыкпай калды ачыгы. Мындай биздин иш каралбайт берден. Силер аяктан буйрук берет экенсиңер, булар берде бизди ham аралаштырбай, өздөрү эле булар ыраазы болду деп туруп эле жөнөтүп коет экен да, силер жака жөнөтө ошентип. Анан кийин аяктан бизге калыс эле эме менен ушу республикадан комиссия чыгарып ушу чечсеңер. Биздин үмүтүбүз ошо. Өзүңүздөрдүн киришиңиз. Өзүңөрдүн киришиңөр менен чечпесеңер, берде биздики чечилбейт. Оор маселе биздики ушу уйку жок. Алдырып коебуз деген эле ойдо турабыз уже. Жакында биздин үйлөрдү бузасын деп чыгарат бизди. Биз ошол ой менен жүрөбүз. Силерден сураныч, кыргыз элим, ушун биздин эмебизди карап, ушу президентибизге, Камчыбек Ташиевке суранарыбыз, ушун биздин бир маселебизди, ушу оочунун маселебизди чечип берсеңиздер. Биз ham ушу өз пешенеттерибиз менен кылганбыз. Эми мына көрүп атасыңар, бир эшигимде бир машинам жок, малым жок. Буларга биз чуркай турган акыбалда калбадык. Аяк бияка барабыз. Барбаган жерибиз калбадык. Эшибиз калбады. Эми эмне кылышыбызды ham билбей калдык, аргабыз кетти. Ушу биздин маселебизди силер гана чечип берсеңер, эч ким чечкидей эмес. Көмүскөдө калып атат биздики. Бул Базарогондун прокуратурасы деле барсаң, бир нерселер айтат. Биз президентке, Камчыбек Ташиевке кат жолдогонбуз. Ошону биздики мындай турат да,
биз тарапка чечилбей атат да, булар берден урматтуу Садыр Жапаров, биздин кайрылуубузду кабыл алууңузду суранабыз. Камчыбек Ташиев, силерге ушу биздин маселебизди чечип беришиңерди абдан суранабыз. Биздин жагдайыбыз оор. Оор, өтө оор. Билген адамга оор болуп, биздин ой менен гана жүрөбүз. Биздин үйдө тыныч жатып, тыныч отурушка акыбалыбыз калбады. Силерден гана үмүтүбүз. Силер гана чечип бербесиңер, бизге өтө оор акыбалда калдык. Ушу силерден суранайын. Абдан силерде ушу карап бербесеңер, иликтеп бербесеңер, биздики көчөдө калышыбызга туура келип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, силер өзүңөр чыгарбасаңар берди, текшерип албасаңар берди. Акыбал зор. Ушу турган жерибизден калтырып коебузбу деп турабыз ал ушу күндө. Ушу менин маселем. Силерден суранып кетерим ушу.